ар жылы мыкты бүтүрүүчүлөрдү тандап алат. Бул жылы алардын бири Павел Гесь болду. Анын айтымында 4 жыл көз жумгуча өтүп, жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктап жатат. Келечекке чоң максаттарды койгон Павел магистратурага тапшырып, аталган университетте мугалим болсом дейт. Көп студенттердин арасынан мени тандагандары үчүн абдан ыраазымын. Бул чоң сыймык. Чынында бул сыйлыкка жетүү оңой болгон жок. Борбор Азиядагы Америка университети мага көп нерсени үйрөттү. Келечекте бул университетте мугалим болуп иштейин деп жатам. Бул болсо университеттин алдындагы карызымдан кутулууга жакшы мүмкүнчүлүк. Ошондой эле магистратурага ушул эле университетке тапшырам. Себеби бул окуу жай жакшы, ишенимдүү келечек куруп бере алат деп ишенем. Борбордук Азиядагы Америка университетинде ири масштабта бүтүрүү кечесин өткөрүү салтка айланып калган. Себеби бул иш-чара уядан учуп жаткандар үчүн эң маанилүү күн. Студенттик күндөр аяктап, жашоонун жаңы барактары ачылууда. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү бир нече айдан кийин окууну бүтүп ишке орношо башташат. Биз бүтүп кеткен студенттерибиз менен дайым байланышта болобуз жана ар тараптан колдоп келебиз. Бүгүн 350ге жакын студент бакалавр, 50-60тан ашык студент магистрант дипломун алышты. Бардык студенттерди келе жаткан 2023 жылкы окуу жылы менен жана Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттерин бүгүнкү бүтүрүү кечеси менен куттуктайм. AUCA provides an education that is both. Окуу жайдын студенттерин ата-энелери ар тараптан колдоп окутушту. Ошол себептен бүтүрүүчүлөрдү жана алардын ата-энелерин бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Мен ишенем, Борбор Азиядагы Америка университети терең жана жеткиликтүү билим берет деп. Биздин студенттерибиздин билиминин пайдубалы жакшы. Алар жашоодогу ар түрдүү окуяларга туруштук берип, өз ордун табат деп ишенем. Бүтүрүүчүлөрдү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жана башка коноктор куттуктап, жылуу сөздөрүн айтышты. Биздин Кыргызстан меймандос мамлекети, ушул жерде жалпы кыргыз жаштары менен эл аралык студенттер дагы жалпы Борбор Азияда азыр дүйнөгө атагы чыгып, көп жерлерде азыр биздин бүтүрүүчүлөр иштеп атат. Анан албетте бүгүнкү дагы бүтүрүүчүлөргө биз эң чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө жалпы дүйнөлүк адамзат илим экономикаларынын баардыгынын өнүгүүсүнө өздөрүнүн салымын кошот деп ишенебиз. Бүгүн эң өзгөчө күн болуп атат. 4 жыл өттү. Жаңы профессионалдар Кыргызстанга келип, жаңылыктарды алып келип, Кыргызстаныбызды өнүктүрүп деп баарыбыз ушундай эрмекти коюп атабыз. Биздин студенттер менен көп иштедик. Ар кандай мугалимдер, ар кандай өлкөлөрдөн келип, билим менен көп алектенип, биздин студенттерибиз буйруса алгачкы студенттер болот деп биз ушундай максатты коюп атабыз өзүбүзгө. Белгилей кетсек, коронавирус илдетинен улам өтпөй келген бүтүрүү кечеси быйыл кайрадан алгачкы жолу уюштурулду. Айдай Ташыбекова, Назаим Тилебалдиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.